Биз азыр Нарын областынын Нарын шаарына келдик. Бул жерге биз деген 2018-жылы Гүкүн апабызга балдары биригип туруп, биздин компаниянын кызматы менен СИП панелден бизде кыргыздарда айтып коюшат полторашка деп, мансард типтүү 7-9 болгон үйдү салып берген болчу. Ошол 2018-жылдан бери ушул үйдө жашап келе жатышат. Азыр биз сиздерге ошол үйдүн акыбалы боюнча, жашап аткан адамдар боюнча, үйдүн ичи боюнча сиздерге кенен видео тартып беребиз. Азыр биз сиздерге чакан видео обзорду тартып бердик. Бул үйгө болсо биз 2018-жылы салып бергенбиз, дагы бир жолу белгилейин. Бул жерде Нарында баарыбыз билгендей 2022-жылы кыш аябай суук болду. Ошого карабастан биздин кардарыбыз жылуу, жумшак жашап келип жатышат. Кудай буйрса, Гүкүн апамдан дагы интервью алабыз. Ал жерден дагы апабыз өзүнүн жеке ой пикирин колдонуп жаткан адам катары силерге дагы айтып берет. Ал эми биз болсо азыр үйдүн ээси менен ат башынын акбалы менен чай ичип туралы. Сиздер болсо жакында Гүкүн апанын интервьюсун көрөсүздөр.